Казакстандын мектептеринде интернеттин сапаты 3 эсеге жакшырды. Билим уяларынын бардык окуу китептери санариптештирилип, 11 платформада жеткиликтүү. Биринчи жарым жылдыкта аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарган Окуу агартуу министрлиги ушул жана башка жаңы маалыматтар менен бөлүштү. Тиешелүү мекеменин маалыматына караганда, санариптик технологияларды киргизүү менен билим берүү тармагын жакшыртуу иштери уланууда. Өзгөчө көңүл инфраструктураны өнүктүрүүгө бурулду. Маселен, акыркы 6 айда 27 миңге жакын бала бакча орундар ачылды. Бул балдарды сапаттуу мектепке чейинки билим берүү жана окутуу менен камтууну 91,5%га чейин жогорулатууга шарт түздү. Жыл сайын 1000 айыл чарба мектеби жаңыланды. Алар роботехника, химия, биология, физика жана STEM лабораториялар боюнча заманбап предметтик класстар менен жабдылат. Ежегодно расширяется сеть специальных организаций образования. Доля школ, создавших условия... Жыл сайын атайын билим берүү уюмдарынын тармагында көбөйүп келет. Инклюзивдик билим берүүгө шарт түзгөн мектептердин өлүшү 88%, ал эми балдарды атайын психологиялык, педагогикалык колдоо менен камтуу 80%га жетти. Инклюзивдик билим берүүнү камсыз кылуу үчүн кошумча талаптар иштелип чыкты. Студенттердин жатаканасына өзгөчө көңүл бурулат. Бүгүнкү күндө аймактарда 2,16 миң орундуу 11 жаңы жатакана курулуп жатат. Бул студенттердин 85%дан ашыгын жатакана менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет. 2600 койко-мест. Таким образом, более 86% студентов обеспечены местами в общежитиях. Бүгүнкү күндө Окуу агартуу министрлигинин карамагында 22 миң билим берүү уюму бар. Анын ичинде 11500дөн ашык бала бакча, 8 миң мектеп жана 700 колледж иштейт. Жалпы окуучулардын саны 6 миллион. Ал эми мугалимдердин саны 600 миңге жакын.